Эми молдокилер нике кыйганы туурасында маалыматтарды атайын журналга каттап турушат. Ал үчүн муфтият учурда журналдын ички мазмунун даярдап чыгат. Алдын ала божомол боюнча журналдын ичинде нике кыюунун бирдиктүү жол-жобосу камтылып, нике кыйылып жаткан эки тараптын уруксаттары жазылмакчы. Нике кыюучу адам нике кыйылып аткан эки жаштын толук багы өздүк фамилиясын, атын жана башка жашаган жерин бүтүн паспортунан бери ошол жерде копиялап, ошо багы кимге нике кыйды, кайсы числодо, ошо кимдер күбө болуп отурду, ошонун бардыгын журнал бетине түшүрүп, бизге отчетун берет. Анткени ар бирибиз багы азыркы учурларда көрүп атасыздар, кээ бир жерлерде жаштарыбыз эрте үйлөнүп алып ажырашуу маселелери, же болбосо ортодо талашып калган маселелер, үй бүлөлүк маселелерде өтө орчундуу, көйгөйлүү маселелер көп чыгып аткан үчүн ушундай бир система киргизип жатабыз. Бул демилгенин максаты жашы жетеликтерге нике кыюуга тыюу салынган мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө жана аймактарды өнүктүрүү жылында үй бүлөлөрдүн сакталышына көмөк көрсөтүү. Анткени атайын журналда да үй бүлөлүк баалуулуктар туурасында так маалыматтар жазылмакчы. Ал ортодо бейөкмөт уюмдары дагы жерлерди түрө кыдырып жаштарга жашы жетпей күйөөгө тийүүнүн кемчиликтери туурасында окууларды өткөнү турушат. До сих пор большинство населения, а именно вот население... Жакынкы күндөрү 7 дубанды кыдырып, жаштарды эрте нике туруунун терс жактарын айтып беребиз. Анткени айрым маалдарда мыйзамга каршы иш аракеттер болуп, өз ыктыяры менен эрте турмуш куруп кеткен учурлар болуп калууда. Дагы деле болсо, түшүнбөстүк жактар бар экенин бул жүрүшкө түртүүдө. 2016 жылы эрте турмуш курууга тыюу салган мыйзам кабыл алынып, жаза катаалданган. Ага ылайык молдолорго нике күбөлүгү жок диний жөрөлгөнү ишке ашырууга тыюу салынган. Жаштардын никесин кыюуга барган молдолор кылмыш жаза кодексинин чегинде жоопкерчиликке тартылып, 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бул эреже кабыл алынганы абал оңдукка өзгөрүп, эрте эрге тийгендер азайды дешет бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү. Сейчас уже таких фактов нету, если даже... Чынында мыйзам кабыл алынганы жашы жете элек кыздардын турмуш курганы азайды. Дээрлик жок эсе болуп калды. Бир факты катталбады беле, диний көз караштагы үй бүлөдөн чыккан бир кызды ата-энелери берип салган. Андан башка кооптуу учурлар каттала элек. Эрте турмуш курган кыздардын укугун муфтият дагы колдоого алып, атайын журнал 1 айдан кийин жарык көрмөкчү. Расмий маалыматка караганда Кыргызстан 18ге жашы жетпей турмуш кургандар жалпы түтүн булаткандардын 13%-ын түзөт. Бириккен Улуттар уюму 2016 жылы Кыргызстан эрте никеге турган кыздардын саны боюнча Евразия чөлкөмүндө 5-орунда турарын изилдеген. Улукбек Кутманбаев, Тилек Асхатбеков, РТВ Медиа.